Балким балаңызды дин менен камсыздоодан сиздин милдетиңиз болуп эсептелет. Ага дагы көңүл буруңуз. Сөзүнүн жыйынтыгында бир окуя менен аяктайлы. Анас ибн Малик. Бул Анас радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 10 жыл кызмат кылган сахаба болгон. Пайгамбарыбыздын жанынан кетпей, дайым кызматта бекем болгон сахаба. Анас. Пайгамбарыбыз өткөндөн кийин Анас радиаллаху анху кыйла жыл динди жайылтып, адамдарга пайгамбарыбыздын насихаттарын айтып, хадистерин айтып жашап жүрдү. Анас радиаллаху анху ал 100дөн ашкан, жашы 100дөн өткөн сахаба болот. Кийин карып жашы 100дөн өтүп өлөт да. Өлүм төшөгүндө жаткан мезгилде ошол Анас радиаллаху анху балдарын чакырат дагы, балдарын айтат. Уулдарым дейт, мынау пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын таягы дейт. Пайгамбарыбыздын таягы колунда болот. Пайгамбарыбыз дайым таянып жүргөн таягы. Мен кабырга мени киргизген мезгилиңерде, кабырга койгон мезгилиңерде. Ушул таякты мага кошо ороп туруп, кабырга кошо көмгүлө дейт. Ошол учурда Анас радиаллаху анху айтат. Анас радиаллаху анху балдар айтат. Ата, эмне үчүн буну кабырга кошо көмөбүз? Биз менин атам пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылган деп, биз сыймыктанып бул таякты мына далили деп сыймыктанып жүрбөйлүбү дейт. Ошол мезгилде Анас радиаллаху анху айтат дейт. Пайгамбарыбыздын аркасынан ээрчип 10 жыл жүргөн сахабанын сөзүн караңыз. Эмне деген? Ал жерде Анас радиаллаху анху айтат. Мен дейт, кыяматка барганда бейишке кире турган бир шылтоом жок дейт. Пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылган сахаба болчу. Менин кыяматка барганда бейишке кире турган бир шылтоом жок дейт. Балким ушул таяк кыяматка барганда мен бардык жанзатты тирилткенде бул таякты дагы кошо Аллах Таала өзүнүн акыбалына келтирет. Ошол мезгилде мен ушул таякты шылтоо кылып, пайгамбарыбыздын алдына, Расулалла, мына сиздин таягыңыз керекпи деп пайгамбарыбыздын алдына туруп алайын дейт. Ушул таякты шылтоо кылып туруп алайын дейт. Мен башка амалдарым жок шылтоо кыла турган. Эми сиз караңыз да. Анас 10 жыл пайгамбарга кызмат кылган сахабанын бейишке киргени шылтоом жок десе, анда сиздин кандай шылтооңуз бар бейишке киргени? Эмнени далил кыласыз кыяматка барганда сиз бейишке кире турган? Эмне далил кыла турган кандай амалыңыз бар кыяматта бейишке кире турган? Ойлонуу керек. Пайгамбарыбызга 10 жыл кылган сахабанын сөзү бул. Биз эч нерсе кыла алган жокпуз. Пайгамбарыбызга кызмат кыла алган жокпуз. Же динге кызмат кыла алган жокпуз. Керек болсо намазыбызды толук окуй алган жокпуз. Анан кантип кыяматка барганда пайгамбар жүзүнө жарык жүз менен үнтүп карай аласыз? Расулалла, мен сенин үммөтүң элем деп туруп кантип жарык жүз менен карай аласыз пайгамбарыбыздын алдына? Айтың. Биз билбейм эмне кылабыз. Бир аз ойлонуу керек да. Алымдар бекерин айткан эмес. Ажибун умма. Бул үммөт өтө таң калыштуу үммөт. Эмне үчүн? Ислам дини бүт бары Куран, Ислам, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям бүт бары нур, бирок нурдан караңгылыкка карай жөнөшөт бул үммөт. Биз нурда турулганбыз, нурда жаралганбыз, нурда туулганбыз, бирок ошол нурда, ислам нурунан кая залалатка, зынага, вечирге, башкага, көчөгө ошондой жака жүрөсүздөр да. Бул эмне деген сөз? Ошол нурдун колубуздагы, оозубуздагы, алдыбыздагы сонун кадырын билишибиз керек да. Ошол нурдун кадырына жетишибиз керек. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وحفظا كاملا وذهنا شاملا وفهما زكيا وتوفيقا لتحصيل العلوم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.